ден соолукка маанилүү пайдалуу кеңештер. Жылуу көк чайды бал менен ичсеңиз мээге пайдасы көп. Тиштериңизди дайыма таза кармаңыз. Сабизди уктар алдында жесеңиз ден соолукка пайдалуу. Сууну узак кайнатуу же кайнатылган сууну кайрадан дагы кайнатып чай демдөө өтө зыян. Бий алма ширеси боор оорусун дарылайт. Күнүнө 1-2 стакан бий алма ширесин ичүү сунушталат. Ар кандай оорууну дарылоо ашказанды айрандын сарысы менен жуугандан башталат. Бутуңузду ар дайым таза, кургак жана жылуу кармаңыз. Көк чай бөйрөктү жууйт, андагы сезгенүүнү айыктырат. Адатта кечки саат 10-дон таң 6-га чейин укташ керек. Жатаар алдында жеңил дене тарбия көнүүлөрүн жазаңыз. Уктаар алдында төмөнкүлөрдү жесе мүмкүн. Алма, 1 кашык бал, 1 стакан кефир, же бал кошулган 1 стакан жылуу сүт. Уйкусу качкан адам бал жагасын. Тез айрандын сарысын ичип туруу кандын булганышын сактайт. Таранчы жана бөдөнөнүн шорпосу адамды ар тараптан бакылатат. Адамдын боору 4 нерсени жакшы көрөт: чийки, капуста, быштак, катуу нан жана бал. Чайкысын муздак сууга көп жуунуп турсаңыз, жүрөгүңүздүн жана бооруңуздун иштеши жакшырат. Ширин күрүч адамды жашартат. Эркектик уруктугун көбөйтөт. Унчодон кийин тишиңизди тазаласаңыз албат агарат. Ит мурунду кайнатып чайдын ордуна ичүү өтө пайдалуу. Дайыма отуруп иштеген адам ар саатта ордунан туруп бассын. Алма инсан организмине керектүү нерселердин бардыгы менен камсыз кылат. Күнүгө 2 алма жесе жетиштүү болот. Ашказаныңыз ооруп жатканда эртең менен жана уктар алдында 1 кашык такталган зайтун майын ичүү сунушталат. Кези келгенде орточо ыйлап туруу ден соолукка пайдалуу. Кимде-ким 1 литр айрандын сары суусун кечинде 10-15 күндө 1 жолу ичип ашказанын жууса, кан басымы, кант диабети, геморрой, ашказан оорусу сыяктуу оорулардан айыктырат. Жашылчаларды көп пайдалануу өмүрдү узартат. Көк чайды дайыма ичкен жана сары сабиз жеген адам рак оорусуна чалдыкпайт. Спорттун эң пайдалуусу чуркоо,